Assalamu alaikum, саламатсыздарбы? Эмти каналынын көрүүчүлөрү. Биз Python программалоо тили боюнча сабактардын сериясын тарта баштадык. Биз Python программалоо тилин практикалык ишти аткаруудан баштайбыз. Биринчи эле биздин аткаруучу маселебиз. Бул маселени мен интернеттен алдында кыргызчага котордум. Google Translate программасынын жардамында. Бул эң жөнөкөй маселе. Убакыт 1 секунд камтыш керек. Эс тутум 16 мегабайт, анда кыйынчылык 2% түзөт. Негизги маселенин шарты бул жерде 2 санды кошуу. Кандай шартты кошуш керек аны да айткан. Бизде 1 сапта 1 боштук менен 2 сан жазылат. Анан бизге суммасын чыгарып бериш керек. Бул кандайча чыгат аны да көрсөтөбүз. Биз бир канча варианттарын карап чыксак болот. Негизинен бир маселени иштеп чыгыш үчүн программалоодо бир гана жол эмес, бир нече жол болушу мүмкүн. Бул жерде бир нече жолду таянып алып ушул туура деген бул туура түшүнүк эмес. Программалоодо ар кандай жол менен болсо да негизи натыйжасы биз күткөндөй чыкса болду. Ал кайсыл жол менен чыгат, ал бизге каралбайт. Негизи логикасы туура болсо, кайсыл жол менен чыгарса дагы бизге анын жыйынтыгы туура бериш керек. Ошол программа иштеп жарайт да. Анда биз билебиз, 2 санды кошууну жана башканды. Негизинен бул жерде биз маалыматтарды клавиатурадан алабыз. Биринчиси Python программалоо тилинде өзгөрмөлөр англис тилинде жазылыш керек, андан кийин цифра менен башталбаш керек. Биз number 1 деген өзгөрмөнү түздүк, андан input дедик. Биз клавиатурадан киргизүүчү маалыматтарды дайындап алдык да. Анын print функциясы менен биз экранга чыгарсак болот. Иштетебиз. 5 жазсак, андан чыгарсак бизге 5 деп кабыл алып кайра чыгат. Эми биз ушун эле 5 жана 5 кылып чыгарсак да бизге бул чыгарып берет. Кабыл алды. Эми эгерде буну биз кантип кошобуз деген нерсе туулат. Азыр бул жерде биз бул өзгөрмөнүн тигин аныктай турган болсок, бул сан катары эмес, сап катары кабыл алат. Input функциясы негизинен алынган маалыматтарды бул сап бир объект катары кабыл алат. Ал эми боштук же цифра же кандайдыр бир томолор булар эгерде str тигин көрсөтүп турган болсо анда саптык болот. Биз буну эгерде intке айландыра турган болсок, бизге тигин 45 деп жазып койдум, ортого боштук бергенде 4 анан 5 деп жаза турган болсо, бизге бул жерден ката деп кеткен болот. Себеп дегенде сандардын ортосуна эч кандай боштук коюлбой жазылыш керек. Бул учурда биз кантип пайдалансак болот. Себеп дегенде бизде мисалда көрсөтүп экөө бир сапта жайгашыш керек. Ошол себептен анын бир нече варианттары бар. Азыр мен ошол варианттарын көрсөтүп кетем. Мен көрсөткөн бул биринчи вариант болуп эсептелет. Бизге жыйынтыгын туура чыгарып берди. Азыр мен number 1 анан number 2 деп эки өзгөрмө түздүм, input деп кабыл алдым. Split методу азыр бул жерде болгон бизге боштукту жок кылып берүүчү метод.
Саптар менен иштөөдө бул жерде split методу бул саптарды бөлүүчү болуп эсептелет. Биздин учурда азыр ушул ортодогу боштукту жок кылуу кызматын аткарып жатат. Анан биз биринчини өзүнчө, анан экинчини өзүнчө кылып, бул жерден int функциясы аркылуу биз бүтүн санга айландырабыз. Бул биринчи варианты, эгерде ушундай учур эки сан келип кала турган болсо. Биздин учурда азыр эки өзгөрмө үчүн болду. Кээде 3 өзгөрмө болуп калышы мүмкүн, кээде 4 болуп калышы мүмкүн, бирок кээде 5тен артык болушу мүмкүн. Ошол учурда бул жерде биз өзгөрмөлөрдү жазып бир аз кыйналып калышыбыз мүмкүн. Бул учурда биз кийинки вариантты карайбыз. Number деп. Анан бизде map функциясы бар. Негизден map функциясы бул тизме менен иштейт да. Бул ичиндеги болгон амалдарды тизмеге айлантат. Санга эмес, бул тизмеге айлантат да. Тизмеден биз ар кандай маселелерди иштеп алсак болот. Азыр бул жерден биз иштеп көрөбүз. 4, 5. Ушундай иштейт. Азыр биз 4, 5 эмес, эми бул жерден башка цифрларды берсек да кабыл кылат. 4, 5, 9. Бул жерде биринчи биз көрсөткөнүбүздө бул жерде биз канча өзгөрмө берсек, ошону гана бизге кошуп берет. Кийинкиде боло турган болсо, бул учурда биз атайын map функциясынын жардамы аркылуу иштегенибизде бул жерде number 1 эле деген өзгөрмөгө кайгарып бердик да. Андан кийин бул жерден сразу эле ошол тизмелер менен иштөөдө sum функциясы бар. Бул атайын суммасын чыгарат. Берилген тизмедеги элементтердин бизде азыр бул жерде 4 элементтен турган тизме түзүлдү. Map функциясы бул ичинде атайын өзүнүн итерация өзүнүн атайын функция болушундай негизинен бул тизмеге айландырып берет. Ошол тизмеге айланды. Биринчи учурдан бул жерден берилген элементтерди 0, 4, 5, 9, 6 бул жерден биз тизмеге айландырып алдык да, number 3 кайгарып бердик. Андан кийин бул жерде тизменин sum функциясы аркылуу ошол жерде берилген элементтерди кошуп койдук. Ушул эки вариантты болот. Бул биринчи маселени ушинтип чыгарсак болот. Биринчи эгерде биз тизмеге же map функциясына жете элек болсок, анда бизге биринчи вариант жеңил. Бул биринчи вариант башка адамдар үчүн жеңил болуп эсептелет. Андан кийин бизде экинчи маселе боюнча айтсак, бул жерде экинчи маселе бул да ошол интернеттен алынган маселе. Бирден нге чейинки сандардын суммасы. Кандай болуш керек? Эгерде 5 деген цифра жазылат, андан кийин жыйынтыгы 15. Демек бул 1ден 15ге чейинки сан. Input файлына биз 5 деп акыркы эле санды киргизебиз. Андан ошого чейинки сандарды программада биз иштеп өзүбүз чечишибиз керек. Буну кандай кылабыз? Biz birinci for cycle menен иштесек болот. Муну for cycle менен кантип иштейбиз? Биринчи number'ды биз өзгөрмө түзүп алабыз. Буга биз коюп отурган маалыматты киргизебиз. Мындан cycle менен иштейбиз. For бул жерден range функциясын иштетебиз. Ал жерде 1ден баштап деп турат. Ошол себептен биз бул жерден start'ын 1 кылабыз. Stop
number plus 1 deyip себептен бұл жерде range stop болғанда өзіне чейінки 5-ті берсек 5-ке чейін болады, 4-ке чейін есептеп қалады. 5-ті қосып есептеш керек болып отырған болса, анда number plus 1 жаздағаннан кейін біз кейінгі еш әрекетке өтеміз. Бұл жерге да біз бір өзгерімді келгізіп алады, show деген. Мен программаны істетіп көреміз. 5-ті жазамыз. Бізге 15 шығарып беріш керек. Бізге 15 шығарып берді. Себеп дегенде азыр біз клавиатурадан 5-ті кіргіземіз. Result деген бұл жиынтығын алушы өзгерме, ал азыр 0 болып тұрады. Ана cycle işletеміз. Cycle біз стартта 1, ondan кейін stop ақыры бұл жерде 5 болып тұрады. Бұл жерде 5 жолы қайтады. Анан result плюс 1 деген сөз бұл жерде шол 0-ға, бұл жерден өткен ар бір цифраны қосып шық деген түсіндіреді. Қосып шық бұлай қарап, ондан кейін бізге print шының жиынтығын ақырында қайсы цикл өткеннен кейінгі ақырғы элементті бізге шығарып береді. Бұл циклмен ұшында қылып іштесек болады. Оны тізімеге оқшатып іштесек тағы болады. Бірақ қазір негізге біздің программада логика жақыны ұшады. Біз бұндан башқа мол жерге қойып тіле көрсек болады принтте. Қазір бұл қандай іштеген. 5-ті берсем, мінекей 1 шығып отады. Ондан кейін 2-ге қосып 3 болып отады. 3-ті қосса 6 болып отады, 4-ті қосса 10 болып отады, 5-ті қосса 15 болып отады. Бұл сол алгоритмде қантеп қосылғаны. Сөйтсем, біздерден 1-ді қосты, 3-ті қосты, 6, 10, 5 болды. Жиынтығы шындай болды. Егер бұны біз бұл жаққа жылдар қылып отырған болсақ, онда бұл бізге ішінелі аяғын ғана шығып. Біздің бүгінгі сабағымыз шынымен жиынтық қалды. Біздің кейінгі видеолар сабақты өткөріп жібермеу үшін біздің каналға қатталып қойыңыздар. Кейінгі сабақта көрüşкенше саламатта болыңыздар.